Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрөрмандары. 9 май жеңиш майрамы менен барыңыздарды куттуктайбыз. Асманыбыз ачык, өлкөбүздө тынчтык болсун. Жалал-Абад облусундагы Сузак районундагы Тел-Тору ат майданында бүгүн финалдык оюндар өттү. Алгач 3-чү орун үчүн болгон беттешке токтолобуз. Андан кийин Сарыөзөн Дордой оюну тууралуу дагы кененирээк айтып беребиз. 3-чү орун үчүн беттеште Ынтымак менен Мурас командалары кезгелди. 6-мүнөттө Кушчой Идис уулунун пасынан кийин падышаны минген Өмүрбек Эсен уулу эсеп сандарын ачты. 10-мүнөттө Кушчой Идис уулу Дастан Сагынбек уулу менен бирге кош колдоп булакты Тайгазанга ыргытышты. Биринчи бөлүк 2-0 эсебинде аяктады. Экинчи таймда Мурас эсеп сандарын теңеп кетти. Назар Кошунбаев менен Жаныш Конушбаев бирден салым салышты. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Кийинки мүнөттөрдө Өмүрбек Эсен уулу өзү ортого түшүп, аватары менен улакты көтөрүп чыгып, Тайгазанга экинчи салымын салды. 3-чү таймдын башында 29 жаш туулган күнүн белгилеп жаткан Майрамбек Рыспеков өзгөчөлөндү. Андан кийинки убактарда Эрлан Төлөбеков менен Өмүрбек Эсен уулу бирден салым салышты. Ошентип жалпы эсеп 6-2 Ынтымак утту. Финалда Достук Сарыөзөн менен кезгелди. Оюндун алгачкы мүнөтүндө эле Достуктун коргоочусу Эмирлан Жеңишбеков эреже бузуп, жаза мамыга кетти. Бир оюнчуга көп болгон Сарыөзөн эсеп сандарын ачканга жетишти. 12-чи номердеги оюнчу Нурдин Болотбеков биринчи салымдын автору болду. 15-чи мүнөттө Кубантайдан пас алган Султан Русланов өз жолунда бир нече атаандашын жазгырып барып, улакты Тайгазанга ыргытты. Эсеп сандары 1-1. Биринчи таймдын бүтөөрүнө 4 секунд калганда Манас Ниязов эсеп сандарын 2-1 кылып өзгөрттү. Бул учурда оюнду көрүп турган Манастын атасы сүйүнгөнүнөн көзүнөн жаш тегеренди. Аталарыбыз аман болсун. Экинчи таймдын башында Рустам Тонариев кайрадан эсеп сандарын теңеп кетти. 1 мүнөттөн кийин эле Манас кайрадан Достукту алдыга жетеледи. Эсеп сандары 3-2. Кийинки мүнөттөрдө Аскат Аскаров, Манас Ниязов жана Кубаныч Султан уулу 2 жолу өзгөчөлөнүштү. Жыйынтыгында экинчи тайм 7-2 айырмасында жыйынтыкталды. Ошентип экинчи бөлүктүн жыйынтыгы менен эле бул оюндун жеңүүчүсү аныкталып, интрига өчтү. 3-чү таймда Сарыөзөн 1 салым, Достук 2 салым салды. Сарыөзөндүн катарынан Сейитбек Анарбек уулу өзгөчөлөнсө, Достуктан Аскат Аскаров менен Кыяс Ниязов айырмаланышты. Достук командасы 2019 жылдан кийин кайрадан кубоктун ээси болду. Куттуктайбыз. Ал эми мелдештин мыкты оюнчусу намын татыктуу түрдө Манас Ниязов алды. Достуктун көрөрмандарын куттуктайбыз. Достукту куттуктап комментарий жаза кетиңиздер. Кетпеген аракет жасайт Манас.